Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмеркинбек кызы тааныштырам. Метеорологдордун байкоосу боюнча 2016 жылдын өтүп кеткен март айы жердин түндүк жарым шарында абдан жылуу болду. Глобалдык жылуулук дүйнөнүн ар кайсы бурчунда байкалууда, бирок Канаданын чыгышында жана Батыш Европанын кичи аймактарында гана байкала элек. Температура Арктикада да жогорулап жатат. 2011 жылы бул жердин температурасы рекорддук түрдө көтөрүлгөн эле. Ал эми Кытайдын түштүгүндө жана Африканын түндүк батыш тарабында өткөн ай суук болгон. Жогорку температуралар Орусиянын кээ бир аймактарында да катталган. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүнөн жаандуу циклон тарка баштады. Эскерте кетсек, бул жерлерге Атлантикалык циклон бир жума бою жаан төгүп жаткан болчу. Эртең жаан кээ бир аймактарда гана жааш ыктымал. Жаандуу циклон жылып отуруп, азыр Кытайдан орун алды. Түндүк батышта жайгашкан Ак Суу шаарында күндүзү күн бүркөө болуп, кечке жуук жаан жаай баштайт. Үрүмчүдө болсо күндүн бети көрүнүп, абанын температурасы +20 градуска чейин жогорулайт. Орусиядагы циклондун таасири дайыма Казакстанга биринчи болуп тиет. Ошондуктан ал жактагы суук климат, жаан же бороон өлкөнү сөзсүз кесип өтөт. Эртең Борбор калаасы Астанада асманды булут каптап, жаан бир аз себелеши мүмкүн. Алматы шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Бирок булуттар күндүн бетин жаап турган үчүн аба ырайы жагымдуу салкын болот. Өзбекстанда жаан-чачындуу күндөрдөн соң күн ачылып кубандырышы мүмкүн. Эртең бардык аймактарда асман ачык болуп, температура көрсөткүчү +20 градустан түшпөйт. Түркмөнстанда күн чайыттай ачылат. Дашогуз өрөөнүндө абанын температурасы +18 градусты түссө, Ашхабад шаарында буга салыштырмалуу 2 градуска жогору болмокчу. Тажикстанда жаан-чачын токтоп, Борбор шаары Душанбеде термометр көрсөткүчү +19 градусту көрсөтүп турат. Хорок өрөөнүндө буга салыштырмалуу абанын температурасы төмөн. Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында +24 градуска жылуу болот. Кыргызстанда 7 апрелде жана 8 апрелде түнкүсүн айрым жерлерде, 8 апрелде күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы дээрлик өзгөрбөйт. Мына ушундай аба ырайы тууралуу кабарыбыз ушундай болду. Кандай гана аба ырайы болбосун, 11 канал сиздерге булутсуз маан айкалап, өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.